Достор, кандайсыңар? Бүгүнкү UFC 270-турнирди менимче барыңар көрдүңөр. Ушул тууралуу алдыда сүйлөшөлү. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм, достор. Эгерде тишиңиз ооруп, көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги, Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Баарыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. Эгерде силер бүгүнкү турнирди көргөн болсоңор, анда Брендон Морено менен Дэвисон Фигередого келсек. Менимче бул саллашуу абдан эле кызыктуу болду, достор. Ар бир раундда Фигередо Моренону нокдаунга учуратып жатты. Эң кызыгы, достор, 3-раундда уже ойлогом. Саллашуу аяктады деп. Себеби эң маанилүү жери 3-раунд эле. Морено Фигередонун колуна тагырагы мойнуна берип койгон эле. Өзү бул раундда аяктайт болчу баары. Тилекке каршы раунд бүтүп калды. Бирок очко боюнча Фигередо күчтүү экенин аныктады. Өзү 2 күн мурда эле пресс-конференцияда Фигередо айтып аткан болчу. Жакшы карадыңбы деги менин ремениме деп. Негизи бул сөздөр менен чемпиондукка Фигередо ылайык экен. Бул нерсени далилдеди, сөз жок болушу мүмкүн эмес чемпион Фигередо. Ал эми оор салмактагы Фрэнсис Нганну жана Сирил Ганга келсек, достор, очко боюнча көбүрөөк Сирил Ган тараптарга жыйылып жаткан болчу. Өзүм башта видеомдо айткам, достор. Нганну Сирил Ганды нокаут кыла албайт деген болчум. Саллашууларга келсек, биринчи раундда Фрэнсис Нганну клинч кылганы, контр атака кылганы басым жасады. Бирок бул нерселер ишке ашпады, тескерисинче өзүнө ударларды кабыл алды. Ал эми 2-3 раунддарда болсо Нганну нокаут кылууга да дагы бир ирет киришип көрдү. Бирок вертушка менен бетке жеди. Бул нерселер да күтүлбөгөндө келип чыкты. 4-5 раунддарда Нганну көп күрөшүүгө басым жасады. Менимче стойкода Сирил Ганга күчү жетпешин сезген чагымда. Жада калса нокаут түшүрүүгө дагы күчү калбаган эле. 4-5 раунддарда. Ошентип 5-раундда чындык партер күрөшүүсү менен Нганну өзүнө очко жыйып алды. Менимче, достор, эгерде ушунча ударды Нганну өткөргөндө Сирил Гандай болуп, ошону дагы Нганну жеңди болуп аталар эле. Кантсе да чемпион, бирок бул турнир кээ бир адамдарга күлкүлүү. Позорный чемпион деп айтылса, кээ бирөө чындык натыйжа деп айтышууда. Достор, бул тууралуу пикириңер кандай? Бул турнир кандай өттү? Силерге жактуу? Жаккан болсо оюңарды калтыргыла. Аман болгула, кийинки роликке чейин.